дүйнөдөгү тамак аш маданиятын изилдеген окумуштуулардын баардыгы бир эле сүйлөмдөн турган жыйынтыкка келишкен да. Эмне жесең ошосуң деген жыйынтыкка келген. Себеби тамак аштын өзү бул адамдын физикалык массасы, андан кийин руху экөөнүн биримдиги. Ошон үчүн тамак аш бул материалдык гана эмес, рухий материалдык нерсе да. Тамак ашта рух сөзсүз катышат. Мисалы, бир эле шартта, бир эле заттан 10 айылга тамак жасатсаңыз, 10 поварга тамак жасатсаңыз, онунун даамы 10 башка болуп чыгат. Материал бирөө эле, материалдык жактан бирдей эле. Ошол эле газ, ошол эле суу, ошол эле эт мисалы. А бирок жасаган киши башка болгондугу үчүн бир эле тамак 10 түрлүү даам менен келип чыгат да. Мунун өзү демек адам жасап атканда өзүнүн бая орустар айтат го, вложить душу деп. Өзүнүн рухунан бир чымчым же бир уч кошот сөзсүз түрдө. Ошон үчүн адамдар кандай жакшы ниеттүү болсо, жакшы болсо, алардын жасаган тамагы ошончолук даамдуу жана жагымдуу болот, сапаттуу болот да. Ал эми мындай эле эч карабай эле эптеп шалпылдатып, талпылдатып жасап койгон тамактар ал тамак болуп көрүнгөнү менен түпкүлүгүндө уу болуп эсептелет да. Себеби тамак адамдардын ден соолугун эле физикалык жактан эле бузуп, же болбосо ашказанын бузуп, ичегилерин бузбайт, ал адамдын менталитетин да өзгөртөт, рухун да өзгөртүп таштайт да. Ошондуктан бул улуттун коопсуздугу, мамлекеттин коопсуздугу менен түздөн түз байланыштуу болгон биринчи маселе да. Тамакты күндө жейсиң. Башка нерселер жылда бир, 10 жылда бир, 100 жылда бир болуп калышы мүмкүн, коопсуздукка байланыштуу нерселер. А тамак күндө жок дегенде бир нече жолу бет алдыңызга келет да, ошол коопсуздук маселеси. Ошон үчүн ар бир өлкөдө бул тамак аш коопсуздугу деген биринчи планда турат, биринчи карайт. Биз Кыргызга келе турган болсок, Кыргыздын өзүнүн салттуу тамагы бар. Салттуу тамак деген түшүнүк бар да, ошол салттуу тамак ошол улутту түзгөн нерсе болот өзү. Себеби анын жылуулугу, жумшактыгы, жагымдуулугу, составы, рациону, анан кийин модели ошого миң жылдап жүрүп адамдар көнүп калат дагы. Боорунда мына ошол затты жеңил өздөштүрө турган фермент болот. Ошон үчүн биз кымызды канчалык ичсек дагы 10 литр кымыз ичип алып басып жүргөн кишилер бар, эчтеме болбой эле. Башка көнбөгөн бирөөлөр ичсе, ошол эле жарылып калат да. Мисалы үчүн 5 бармак оор тамак. Аны башка улут көнбөсө жей албайт. Биз канча жесек деле эч нерсе болбойбуз. Көнүп калганбыз. Ошого жараша да биздин менталитетибиз, күчүбүз, рухубуз ошого ылайыктуу калыптанган да. Эми мындай азыркы колдонушуна келели да. Кандай кылып, мисалы үчүн тамак аш саткан жерлерде, тамак аш жасаган жерлерде ушул улуттук тамак жасалып атабы? Менимче жасалган жок. Мен өзү талаадан тамак ичкенди көп жактырбайм. Анткени кандай болуп жасалат? Дүйнөдөгү, айтып эле кое берейин, дүйнөдөгү эң кир жана балит жер бул ресторандардын кухнясы болот. Бул ошондой, муну эч ким тана албайт. Ошондуктан мен ошону билгендигим үчүн колуман келишинче мына ресторан аралардан тамак ичпегенге аракет кылам да. Бирок айлаң жок да, эл менен кошо барасың, анан кийин көздү жумуп туруп ичип аласың. Табактардын жуулушунда маселе бар, кашыктардын түзүлүшүндө маселе бар. Анан кийин казан ошону салып жатканда, затты салып, ошону тамак жасап аткан процесстин өзүндө маселе бар да. Ушулардын баардыгы талапка ылайык болбойт. А бирок татымалдарды кошот, аны кошот, муну кошот, ошентип отуруп даамы оозго киргенде баягы жагымдуу боло турган таштайт да, анан тамшанып адамдар жей берет. Чын-чынына келгенде ден соолукту накта буза турган тамактар ошолор. Анан мындай адамдардын мүмкүнчүлүгүнө жараша тамак алып ичишет да. Мисалы үчүн көпчүлүк учурда эле борщ барбы дейт. Борщ болсо бир жумалык борщ, мындай карап билесиң. Жасап туруп мустатып койгон, улам алып туруп, анан ысытып туруп кайра бере берет.
Бұлардың бары жағымсыз. А беш бармақты жеп ашқан алайын десе, бәлкім анын басы тура келбей, чөнтөгүнө тура келбей калышы мүмкүн. А бирок беш бармак деле кымбат тамак эмес. Мындай алганда эт менен эле камыр да. Эт, камыр, чучук, анан эмне? Чык, ушул да. Ушуларды эгерде чындап жасап келсе, мындай адамдар нысаптуу болуп, жакшылап жасаса, бир порция беш бармак, мисалы үчүн анча деле кымбат болбойт да. Жанагы жеп аткан эмне тамактарды жеп атышат азыр. Түрк тамактары мода болуп атат. Ошолор Кымбат болсо да ошону жей берет. Кымбат болсо да ошону жей берет. Ал Адана кебаб деген кебабтын түрлөрү, алардын бышылышы бар, башкасы бар. Ошо кызыгып жей берет. А бирок ар бир киши муну билиш керек да. Кимдин тамагын жесең ошого айланасың. Сиз түрккө окшоп кеттиңиз, канча жыл жедиңиз? Мен түрккө окшоп кеттиң десеңер, мен почти 20 жыл түрктүн тамагын жедим, ошон үчүн окшоп калган болушум мүмкүн. Мындай нерсени байкадыңар беле? Мисалы, башка бир өлкөгө кетет киши. Анан келгенден кийин карасаң, ошол өлкөнүн эл адамына окшоп калган болот да. Ушунун бардыгы тамактан. Андан кийин ошол баскан турганы, ойлонгону, сүйлөгөнү дагы ошол элге окшоп калат. Ал турган иш. Мына орустун арагын 70 Ошонун баары тамактан. Орустун водкасы, мисалы үчүн, кыргыздарга жакпайт. Эмне үчүн? Ал пшеницадан жасалат, буудайдан жасалат. А бизде буудайдан жасалган аракты расщеплять этилген фермент боорубузда жок. Биз эгерде сүттөн жасалган арак ичсек, анда ал биздин ден соолугубузга пайдалуу болот дагы, жеңилирээк өздөштүрүлөт да. Муну эми берки илимпоздорго айтсаң, алар айтат, формуласын көрсөтөт, муну спирт деген мындай эле, мындай, андай эмес. Мынау буудайдан жасалган арак менен сүттөн жасалган арактын ат менен төдөй айырмасы бар. Сүттөн жасалган арагыңыз эмне болот? Сүттөн арак жасайт да. Сүттөн арак жасайт да, жанагы кыргыз жасап берет эми. Жасап сатып атпайбы? Мисалы үчүн, Манастагы арак ичип деп атпайбы? Манастагы арак деген биздин сөз, ал орустук эмес, эл орустуку деп ойлоп жүрөт. Орустук эмес. Ал ошол сүттөн жасалган аракта кымыздан аракты тартат кадимкидей. Ошол тартылган аракты ичсе, мындай ден соолукка пайда болгон. Албетте бир чака ичип алса болбойт. А бирок ирети менен колдонсо, ал ден соолукка пайда болгон. Анткени ал убакта эпидемия жайылып кеткен убактар болгон, ар кандай вирустардан сактаныш керек болгон. Ошондо анан кийин арак тартып, аракка оозун чайкап жүрүү абдан зобололуу кишилердин иши болгон да. Ошон үчүн айтат да, ак сакалын жайкаган, аракка оозун чайкаган атакем турат кашымда деп. Ошол арак ошол. Демек, өзүбүз жок, мен арактын эч кандай түрүн ичпейм. Кымыз болсо алып келсең иче берем. Алып келсең. Ооба. Алып барам. Макул.